Биз турган жер Токтогул суу сактагычы, тактап айтканда анын калган орду. Кечээки эле толуп турган суунун орду камгактар учуп чөлгө айланып баратат. Мынчалык суу бийликтегилер сатпаса кайда кетмегеле деп жергиликтүү калк иинин куушуруп турган кези. Кыргызстан суу ресурсуна бай мамлекетпиз. Анда эмнеликтен Токтогул КЭСи суунун жоктугунан толук кубаттуу иштей албай жатат. Нарын дарыясынан байма-бай агып келген суу Токтогул суу сактагычын толтурбай кайда жетип жок болууда. Суунун көлөмү 2008-2010 жылдары 17-14 миллиард кубту түзсө, азыр 6-9 миллиард чамасында дешет. Кунарсыз чөлгө айланып бараткан жерлер бул факттын чын экенинен кабар берет. Ушу Токтогул суу сактагычы ушул эле мына Токтогулдун суу келе бериш экен бул жер. Биягы болсо ушунун баары суу сакталуучу бассейн болуп эсептелген экен. Бүгүнкү күндө мына кээ бир эл көрүп, бул кайсы баткакта жүрөт же кайсы чөлдө жүрөт деген элести калтырышы мүмкүн. Бирок бул элес Токтогул суу сактагычынын ушул кургап бүгүнкү күндө соолуп, мына бир канча километрлеген аралыкка кирип кеткен экен. Мына монун баарын карасаңар. Суу жаткан тоонун ортосунда деле абал кубантарлык эмес экен. Бийик жерден караганда калган издеринен суунун канчалык деңгээлге азайганын ачык көрүүгө болот. Көзүбүз көрүп турса да, жергиликтүү тургундардын оюн билип көрүүнү чечтик. Суунун жоктугу чыны жок болуп атат суу. Анан бул баягы не дейм, мен нары бери өткөндө көрүп элатам. Анан ушу баягы күнү жолукканда бир балыкчылар менен жолугуп отурганда ошондо айтып аткандарын билем да. Суу көтөрүлүп баягы алардын таяктары сайып калганда күндүзү көтөрүлөт экен. Кайра эртең менен келсе уже 2 метр, 3 метр кайра жылып кеткен болот да. Башкалары электр баасы кымбаттаганын угуп, дежавю сезимин баштан кечирип жатабыз. Бакиевдер сууну сатып жатат деп күнөөлөгөн оппозиция мына азыр бийликке келгени менен маселе чечилбеди деген оюн билдиришти. Бул Бакиев мезгилинде суунун азайып кетишин Максим Бакиевке шылташып, ошол эле мезгилде так маалыматтар болгон эмес. Бүгүнкү күндө азайып кетишин дагы ушундай деп ойлойм. Эч кайсы бир жерде так маалыматтар жок. Жана коммерциялык уюмдардын көбөйүп кеткенине байланыштуу деп байланыштырышат. Эми мен өзүм жеке оюмда айта алам, бул Өзбекстанга берген учурда дагы бул купуя сыр болушу да мүмкүн. Себеби мамлекеттер аралык кызматташтыкты сактап калуу максатында биздин өкмөтүбүз бизге кам көрүп, кээ бир нерселерди айтпай жаткандыр. Суунун кескин түрдө азайып кетиши жеке мени да күмөн санатат. Себеби былтыр жазга маал жайдын толук мезгилине чейин жаан тынымсыз жаап, кышында кар абдан көп болуп турат. Ага байланыштуу болбогон шылтоолорду айта берүүнүн кажети жок. Мен айтмакчымын, эгер биздин мамлекеттин кызыкчылыгында болсо, Кыргыз Республикасынын өкмөтү эч качан муну купуя сыр кармабастан ачыктык бизде байкалбайт. Ушундай эч качан Максим сатууга дагы анын ниети болгон эмес деп эсептейм. Албетте парламентте бул маселени көтөрүүгө аракет кылган депутаттар көп эле. Бирок куру сөздөн тыянак чыкпай келет. Көбү элге берген убадасын бийликке келип унутуп, иштеген иштен жыйынтык жок, эптеп күн кечирип жүрүшөт. 2010 жылы революция болгондо ошондо оппозициялык блок болобу, ушул бийликте турган Атамбаев, ушул өкмөт мүчөлөрүнүн ошондогу временный правительствонун көбү азыр бийликте турушат. Ошолор биз менен чогуу жүрүшкөн. Ошондо биринчи революция ушун нарында көтөрүлгөндө ушу эң биринчи маселелердин бири ушул суу маселеси. Сууну ушу Максим же Бакиевдин үй бүлө кланы сууну сатып атышат, продукция түрүндө өзбектерге кетип атат деген маселелерди бизде жерине бар Отунбаева, ушул эле Сариевдер көп жарыялашкан. Бирок бүгүнкү күндө мына жергиликтүү тургундар менен биз баарлашканыбызда 2008-де деле суунун көлөмү көп болчу дейт, бирок 2009-2010 жылдары до революция азайган дейт. Андан 2010-дон кийин карапайым өзү контролго өтүп, мындай башламалар болбогондукта, болбогон учурларда азыр мына суу могу деңгээлдерди карап турасыңар. Булар уже аябай эле өйдө жогору турган экен. Бүгүнкү күндө мына суунун деңгээли аябай эле ылдыйга түшүп, суунун деңгээли почти Токтогул суу сактагычынын 60-65% түзөтүнгө чейин дагы өзлөрүнүн бааларын берип атышат. Деги эле 15-16 жылдан бери мамлекетибиз электр кубаттуулугу менен элди кеңири камсыздай албай келет. Жерлерде жарыктын кезек менен өчүрүлүшү качан токтоору белгисиз. Кышкычтай эле болуп, кар мөңгү муздар деле жетиштүү, бирок суу жылдан жылга азайып эле баратат. Эми Тажикстандан электр жарыгын сатып алуу маселесине чейин жеттик. Өзүбүздө бар байлык, Токтогул суусу жерге сиңип же бууланып кетип жатпагандыр. Бул көйгөйлүү маселенин жоопкерчилиги кимде?